Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктурган адамдардын саны боюнча Россия 5-орунга чыкты. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу каза болгондор аз. Бул туурасында Джонс Хопкинс университетинин маалыматында айтылат. Азыркы тапта жер жүзүндө 3.772.367 адам COVID-19 чалдыккан. Алардын ичинен 263.983 каза болду. Ал эми 1.252.240 киши айыгып чыкты. Оору эң көп катталган 10 өлкөгө төмөнкүлөр кирет. АКШ 1.228.609 адам, каза болгондор 73.431. Испания 220.325 адам ооруду. Италия 214.457. Улуу Британия 202.359. Россия 177.160. Франция 174.224. Германия 168.162. Туркия 131.744. Бразилия 126.611. Иран 101.650. Ал эми оорунун очогу болгон Кытай 11-орунда турат. Бул өлкөдө кырдаал турукташып, ооруну жуктургандардын саны кескин өскөнү байкалбайт. Жалпысынан 83.970 адам коронавируска кабылса, 4.637 көз жумган. Кыргызстанда болсо 895 адам COVID-19 жуктурган. Анын ичинен 637 айыгып, 12 бейтап каза болду. Чаткалда абал курч. Коронавирус Тажиядан тараган. Чаткал районунда азыр эпидемиологиялык абал курч. 7-майга карата коронавирустун 16 учуру катталды. Оору Тажиядан кийин тараган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Тажияга Бишкектен барган оорулуу адамдан вирус элге жайылып кеткен. Зыйнатка барып, кайра кайткан, иш-чарага катышып калган бардык адамдардын аты жөнү такталып, тиешелүү иштер алып барылууда, деди ал. Алыскы райондогу алгачкы 2 учур тууралуу 2-майда белгилүү болгон. 5 күн ичинде эле көрсөткүч 8 эсеге өсүп кетти. Өлкөдө коронавирустан 895 учуру катталды. Бейтаптардын 637 айыгып үйүнө чыгарылган болсо, жалпы 12 киши каза болду. Ушул тапта ооруканада 246 адам жатат, анын 4-өсү реанимацияда. Өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып бере турган болду. Тийиштүү жарылыкка президент Шавкат Мирзоев кол койду. Сырдария областык администрациясы үйлөр 2020-2021 жылы Сардаба, Ак Алтын жана Мирзават райондоруна курулаарын билдирди. Турагын суу каптагандар бекер батиралары такталды. Премьер-министр Абдулла Арипов жетектеген комиссия түзүлдү. Суу каптоонун кесепетин жоюш үчүн бюджеттен 100 миллиард сом бөлүнөрү зарыл болсо дагы кошумчаланаары чечилди. Ал эми Казакстан өкмөтү Сардаба кырсыгынан жабыркаган жарандарына киши башына 100 000 теңгеден бере турганын жарыялады. Андан тышкары үй-жайын суу каптагандардын турак жай маселесин чече турган болду. 1-майдын таңында Өзбекстандын Казакстанга чектеш Сардаба суу сактагычы жырылып, 2 өлкө 100 000ден ашуун жаранын коопсуз жайга көчүргөн. Аликбек Жекшенкулов, элчи, согушта таятам талаадан жарадар жылкы таап алат да, аны союп ач колтурган жоокерлерге чучук казы карта кылып берет. Бүгүн 7-майда Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына улуу ата мекендик согушка барган өзүнүн чоң атасынын жана чоң таятасынын согушта кандай күндөрдү өткөргөнүн эскерип жазып чыкты. Кыргызстандык өлбөс полкунун жоокерлерин эскерүү. Медеркул Иманкулов чоң атам улуу ата мекендик согушта Ленинград фронтунда согушкан. 1943 жылы оор жаракат алып, бутунан айрылып, үйгө майып болуп кайтып келген. Жунушалык Куронов чоң таятам фронтто согушкан. Согуш аяктаган соң мекенге аман эсен кайтып келген. Чоң атам менен чоң таятам экөө тең эриктүү. Акыйкаттын таламын талашкан. Болоттой Бекем чыныгы кыргыз элинин уулдары болгон. Ошону менен бирге каардуу учурларды баштарынан өткөрүшсө да экөө тең жайдар адамдар болуптур. Медеркул атам Ленинграддын алдындагы чабуулдардын биринде жарадар кыргыздын өмүрүн сактап калып,
ок учкан талаадан сүйрөп чыккан орус жоокерди эстей берчү. Ал жоокер болбосо кийинки кадырлуу жай турмушту көрбөй калмак экенин ошол жоокерге ыраазычылык айта берчү. Жунушалы чоң таятам согуштагы күндөрүндүн биринде кызык окуя болуптур. Кокустан талаадан жарадар жылкы таап алат. Аны союп ачка олтурган жоокерлерге чучук казы кылып берет. Өмүрүндө биринчи жолу мындай ширин деликатес жеген жоокерлер бир топко чейин таң калып жүрүшүптүр кыргыздарга. Экинчи дүйнөлүк согуштагы муундун башынан кандай гана кыйынчылыктар өткөн жок. Ачарчылык, жут, суук өлүмдөр. 100 миңдеген кыргызстандыктар мекенибиз үчүн өз өмүрлөрүн беришти. Алар болбосо азыркы үстүбүздөгү тынч көк асман жана мамлекетибиздин эгемендүүлүгү болбойт эле. Эч ким эч качан унутулбайт. Элдек баатырларга таазим деп эскерет Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси Аликбек Жекшенкулов. Москвада карантин 31 майга чейин узартылды. Орусиянын борбору Москва шаарында коронавирус инфекциясы күн санап күчөп жаткандыгына байланыштуу шаар мэри Сергей Собянин шаардагы карантин шартын 31 майга чейин узартуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Жарлыкта 12 майдан баштап москвалыктардан автоунааларда, анын ичинде таксилерде жана дүкөндөрдө бет кап жана кол кап кийүү талап кылынат. Собянин кол койгон дагы бир документке ылайык жумушчу өткөрмө кагаздар автоматтык түрдө 31 майга чейин узартылат. Буга чейин шаар мэри Москвада абал курч болуп жатканын, коронавирус пандемиясы шаарда узак убакытка созулаарын айткан. Кыз Сайкал Кабылова: менин байкем депутат болушу керек. Кыз Сайкал Кабылова тамада Эрнис Бөрүбаевди депутат болуш керек деп эсептейт. Бул тууралуу пикирин ырчы социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Кыргыз элин кыйын күндө таштап кеткен жок. Колдон келишинче жардам берип жүрөт. Аллах ыраазы болсун. Бүгүн менде бир ой жаралды. Менин байкем депутат болушу керек. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанга оозу менен эмес, колу менен иш аткарган дал ушул менин Эрнис Бөрүбаев агандай адам керек. Сизди көпчүлүк эл депутат болушуңузду каалап жатат деп пост бөлүштү ырчы. Сооронбай Жээнбеков Чолпонбай Төлөбердиев атындагы сейилбактын ачылуу аземине катышты. Буга чейин Бишкек шаарындагы Көкчөтаев менен Төлөбердиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин атынан коюлган сейилбак курулуп бүткөнү маалымдалган. Ал эми бүгүн 7 майда сейилбактын ачылышы болду. Салтанаттуу иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков, мэр Азиз Сурахматов жана шаар тургундары катышты. Чолпонбай Төлөбердиев өз өмүрү менен мекенин баскынчылардан коргоп калган баатырларыбыздын бири. Төлөбердиев сыяктуу биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын улуу эрдиктерин эсибизге сактоо жана аны кыргыз элин өсүп келе жаткан муунуна жеткирүү биздин ыйык милдетибиз болуп саналат. Биз бүгүн тынч заманда жашап жатабыз. Бул үчүн биз арабызда жүргөн ардактуу ардагерлерге жана согуштан кайтпай калган баатырларга милдеттүүбүз, деди Сооронбай Жээнбеков. Президент белгилегендей, улуу ата мекендик согуш Кыргыз өлкөсүндөгү ар бир шаарга, айылдарга жана үй бүлөгө кесепетин тийгизген. Согушка республикадан 365 миң адам кеткен. Алардын 3/4 келбей калган. 150 миңден ашуун кыргыз жарандары ар кандай ордендер жана медалдар менен сыйланган. Чолпонбай Төлөбердиев Кызыл армиянын катарына 1941 жылы 19 жашында кирген. Баткенде 2 тажик жараны камакка алынды. Баткен областык ички иштер башкармалыгы 3 май күнү Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы Достук айылынын Каксай участогунда 33 жаштагы кыргыз жараны жана 2 тажик жараны аткезчилик боюнча шектүү катары кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, шектүүлөр 4 жүк ташуучу машинага коңшу өлкөдөн контрабандалык жол менен алып кетиш үчүн кургак мөмө жемиш жүктөп жаткан жеринен кармалган. Баткен милициясы 2 тажик жараны мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөнү аныкталып, коронавируска текшерилгенден кийин соттун чечими менен 1 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин бүгүн маалымдады. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, Жазык кодексинин 223 беренесинин 1 бөлүгү, 358 беренесинин 1 бөлүгү жана жоруктар кодексинин 122 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ушул күндөрү Баткен областында милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Парламент депутаттары коңшу Тажикстанда коронавирус илдети жайылып жаткандыктан чек арага көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылышкан. Эки өлкө ортосунда чек ара белгисиз мөөнөткө жабылган, бирок жүк ташуучу автоунаалар өтө берет. Чаткал кодулоого кабылганы айтылган дарыгер андай болбогонун билдирди.
Чаткалда райондук тез жардам кызматынын коронавирус жугузуп алган дарыгерин жергиликтүү тургундар кодулаган эмес. Бул тууралуу райондук ооруканада дарыланып жаткан дарыгер өзү Азаттыкка билдирди. Интернетте тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Мени өкүндүргөн жагдай, өзүм коронавирус жугузуп алганымды интернеттен билдим. Анткени Чаткалдагы эң алгачкы оору катталган учур биз болуп калдык. Бул жагдай биздин үй бүлөбүзгө психологиялык чоң сокку болду. Туш тараптан телефон чалышып, бизден кооптонгондор арбын болду. Экинчи жолку анализден илдет аныкталганын мен ошондо билдим. Дарыгердин айтымында коронавирус анын кызынан да табылып, 30 апрелден бери ооруканада жатышат. Калгандары үй карантинине алынган. Мен тез жардам менен эл аралап иштеп жүргөндүктөн кимден жугузуп алганымды билбейм, деди атын атагысы келбеген дарыгер. Буга чейин интернетте Чаткалда COVID-19 жугузуп алган дарыгерди жергиликтүү тургундар коркутуп кодулаганы айтылган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Чаткал районунда коронавирус боюнча абал курчуп жатат.